ушундай сабаш керек деген сөзүңүздү молдолордон угуп жүрөм да. Анан бүгүнкү күндө өзүңүз мечитке барып калыптырсыз. Бул кандай мурдадан эле ушундай барчу элеңиз, анан 5 убакыт окуйсузбу? Анан эми бийликке келип калсаңыз дагы эле ошол молдолорду камчы менен сабап жанагындай тартипке чакырасыз. Алладан корккулачы садагалар. Ар кандай ушак айыңды чыгарып алып башыңа алган мүйүз деле чыгып кеткен жок. Мүйүз чыгып кетсе көрсөткүлө ушул жерде мүйүз чыкты. Жок, кеп анда эмес агай. Сөз төркүнү башка жакта окпойбу? Токтоп тур. Молдолордон угуп калам. Өзүңүздүн сөзүңүздөн да уккан. Кечирип кой. Ошол молдолорду эгер ошондой деп калп таратып жалган айтып жүргөн молдо болсо аны сабаш керек. Ачык эле сабаш керек. Молдо болобу, сот болобу, депутат болобу, прокурор болобу, калп сүйлөдү, башына сабаш керек. Исламда ушундай. Калп сүйлөбө дейт. Себеп калп сүйлөгөн кишинин тили менен акыр заманда баягы кыямат күнү тили менен сүйлөлүп барат. Коркуш керек ошондой калп сүйлөгөндө. Экинчиден, мен 5 жашымдан бери окуйм. 5 убакыт намаз? Жок. Куран окуйм мен 5 жашымдан бери Куран. Мен мектепке бара элек кезимден бери окуйм. Биринчи сабатым арабча жоюлган, мен чоң атам жойгон. Мен бүгүн эле асмандан түшө калып, кээ бир кишилерге окшоп намаз окуйм деп кыйкырып аткан жокмун. Намазды өзүң үчүн окуйсуң. Эл үчүн. Оны рия деп коет. Эл көзүнө окуган, мода үчүн окугандар өз азабын өздөрү тартат. Даарат алышын билбегендер чыгып алып, мен 5 убакыт намаз окуйм. Каягынан окуйм? Түндө эле каяктан келгенин билебиз. Эртең менен тура калат жанагы айт намаздарда келишип. Эй, сен пендени алда, бирок Кудайды алдай албайсың да. Ошондуктан ислам бул өзү 1,5 миң жылдан бери бир өзгөртүүсүз келаткан шарият бар. Аны Кыргыздын конституциясы эмес, партиянын программасына киргизип алып, исламды мынтип өнүктүрөбүз, исламды тигинтип өнүктүрөбүз. Ал өнүгүп келген, ал бизсиз да өнүгөн. Ошол өлкөлөрдө тыюу салып атпайбы мисалы? Эмнеге тыюу салып атат? Жок, жөнөкөй жанагы кийимдерине, мисалы башкаларына, намаз кийимдерине, мечитке барганга башкага дегенде. Мен Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезимде биринчи жолу мен ошол казияттын кишилерин чакырып алып айтканмын. Кыргыздын нукура кийимдерин кийесиңер. Жарашат. Кыргыздын чапаны бар. Кыргыздын калпагы бар. Кыргыздын тебетеги бар. Сөзсүз түрдө баягындай капкара кийинип алып туруп барып намаз окусун деген жери жок. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир пенде, ар бир элдин жеңилдигине карагыла деген. Жеңилдик деген сөз баягындай капкара болуп алып, шлепканы кийип алып, шыпылдашып жүрүп атпайбы, сакалдарын көкүрөккө чейин өстүрүп алып. Андай эмес. Ал тиги 30 градус ысык болуп аткан мамлекеттерде ошондой жүрсөң болот. Биздин нарында кантип жүрөсүң антип? Жылдыңда. Жайында ысык, кышында суук. Биздин Кыргызстандын шартында өзүбүздүн кийизден жасалган азыр кийип жүрүшөт. Момундай жарашат. Биз Пакистандын да кийимин кийбейбиз, Афгандын да кийимин кийбейбиз, арабтыкын да кийбейбиз. Биздин Кыргыздын касиеттүү, керемет кийими бар. Мына карагыла, Курманжандатка энебиздин кийген кийимин карап көргүлөчү. Ар кандай хиджаптан керемет. Көзүңө да жакшынакай сүйкүмдүү көрүнөт. Анда эмнеси бар? Бирок эгер ислам дининде кетип барткан ошондой азаматтар болгон болсо, эч качан ага тоскоолдук кылбаш керек. Бүгүн согуш жүрүп атат, маалыматтык согуш. Сирияда болуп аткан, Иракта болуп аткан согушту айрыкча кээ бир телеканалдар айтып атат, исламисттер. Ислам бул эң таза, эң тунук, эң адилеттүү, анан эң тынчтыкты сүйгөн дин бул. Исламдан айланып кетсин ошол исламды жамандагандар, исламдан айланып кетсин ошол. Рахмат. Эми аягында кандай деген бүтүнгө келебиз? Кыргызстанды эмне болот? Элге кайрылууңуздар кандай? Биз кантип өнүгөбүз деп атабыз, кантип өсөбүз, канткенде оңолобуз деп атабыз да. Көкүрөгүңдө оңдо. Көкүрөгүңдө оңдо, дагы бир жолу айтам, көкүрөгүңдө оңдо. Көкүрөгүңдө муштундай болгон бир нерсе бар. Бул жүрөк. Эгер жүрөгүң таза болсо, айланаң таза болот. Ошо жүрөктү, көкүрөктү оңдогула деп эле сиз дагы башкалар да көп айтат. Анан ал не менен оңдойт аны? Өзүнөн өзү эле оңдолуп калат. Акыл десеңиз баарында бар. Жанагындай коррупцияны деле укмуш кылып атышат, акылдуулук менен эч ким байкабагандай кылып. Сен адам кийин кантип бир аныктамасын бербейсизби анда? Акыр заманда ушинтсеңер көкүрөгүң тазаланат деп. Акыр заманда илимдүүлөр көбөйөт дагы четинен билимсиз болот деген да. Илимдүүлөр көбөйөт, бирок четинен билимсиз болот. Акыл бар деп атпайсыңбы?
Ал сен сыртқы кейтесін айтып жатасың, ақылы бар деп. Ақылы болса мына жерде ақылы иштеген киши арам овкат жебейт. Ақылы бар киши бирөөнү алдабайт. Бирөөнүн акысын жебейт. Ақылы бар киши ой кыйын экен деген биздеги кыргыз бизнесмендер азыр бүт бардык жерлерди алып, дүкөндөрдү салып, аябай керемет банктарды ээлеп, ошол банктан алып аткан ар бир тыйыны харам. Үстүнө үстөк кошуп берип атканы. Азыр бир тууганын үстүнө үстөк кошуп берип атат. Билесиңби ушуну? Мен бир коз берейин, күзүндө коз тиги чоң кой кылып кайтарып бересиң деп. Эгер сиз бийликке барсаңыз банктарды жоюп таштайсыз. Барам деп. Мына көрдүңбү? Бир билимсиз десең капа болосуң. Четинен эле кармап турасың да. Мен айтып атканым өзүнүн эрежеси бар. Ислам банкы бар. Аны араб өлкөлөрү эмне үчүн дүркүрөп өсүп атат, башка болуп атат. Сингапурду алып кылачы. Макул, араб десең аларда нефть бар деп пикирип чыгабыз. Сингапурду алгыла. Малайзияны алгыла. Ошол жана шайлоолор кымбат болуп баратат дегенде, үчүнчү дүйнөдөн деген Ли Куан Юнун китеби бар. Ошондо Ли Куан Ю айтып атат. Салижан Жигитов раматуллах айтчылы. Кыргызга кыргызча сүйлөсөң ишенбейт да гана. Ошону эле орусча айтсаң, ой, акылды берген экен Кудай деп калат деп. Орукчан да кыргыздын аң сезим орукчан болуп. Мына ошол Ли Куан Ю айтып атат, Мадумаров эмес. Ли Куан Ю айтып атат. Шайлоо канчалык кымбат болсо дейт, мамлекетте кымбат болсо дейт, ошончолук коррупцияга жол ачылат деп атат. Ой, Кудай берген экен акылды. Ли Куан Ю айтып атат. А кыргыздын шайлоосу бүгүн болуп карап көргүлө. СДПК канча акча коротту, республика канча акча коротту, Кыргызстан канча коротту, Өнүгүү канча коротту, карап көргүлө. Ошончо миллиондогон акчаларды короткон партия келип эл үчүн иштейби? Эч качан иштебейт. Бекер сөз, курулайчы. Сиздер акча бербедиңиздерби? Биз бирөөгө бир тыйын акча берип көргөн эмеспиз. Партияңыздар кечээки шайлоодо Берген эмеспиз биз, бербейбиз дагы. Ошон үчүн бизди жаман көрөт. Рахмат.